капкерликке аттангандан бери Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар дагы сиз жөнүндө өз пикирлерин билгизип жүрөт. Мына ошолордун бир пикирлери жөнүндө жалпы теле көрүүчүлөрдүн дагы айткан ошол пикири бар экен. Мен сизге окуп берейин. Сиз саясий айдынга кайтып келгенден баштап Кыргызстанда саясий элитамын деп эсептеген бир катар саясатчылар баш оорусуна айландыңыз. Өзгөчө Өмүрбек Текебаев менен кайым айтышуулар азыркыга чейин уланууда. Текебаев мырза сиздин билимиңизден баштап депутат катары өзүңүздү көрсөтө албагандыгыңызды айтты. Аны менен кошо сиз учурда депутат болуп келген Ата журт партиясын Базарбай Темишев деген инсандан 5 жылга ижара алганыңызды айтып жатат. Аны менен катар 2010 жылдан кийин Ата журт айыл өкмөттөргө чейин кызматтарды жиликтеп алгандыгы маек учурунда ачыктады. Суроо болот, сиздендеги Өмүрбек Текебаевден ала албай жаткан кандай өчү бар? Анан энесин өлтүргөн кишини да Кыргызда мынчалык жамандабайт дейт биздин теле көрүүчү. Текебаев айткандай баягы партияны айтып атпайбы, ушу партияны бизнес кылып анан алыптыр, анан мынча карыз экен, анан бербей кетиптир деген сыяктуу. Партиялык шайлоону, ушу партиялык системаны шайлоо менен келип, ушундай системаны Текебаев өзү түзгөн да. Ал ошо тетиги 15 жыл мурун Өмүрбек Абдрахмановго айткан сөзү бар экен. Бул кийин бара-бара чоң бизнеске айланат, партия деген бизнес болот бул депчи. Ошондой бизнеске айлантып салбадыбы эми. Ата журт партиясы боюнча болсо, жана Базарбай Темишев боюнча деп атканы, 2006 жылы биз ушу Ата журт партиясын түптөгөнбүз. 15ке жакын депутат болгонбуз. Анан ушу Ата журт партиясынын атын мен койгонмун. Мына ошондо баягы бир мандаттуу округтардан шайланып келгенбиз баарыбыз. 2007 жылы, 2008 жылы партиялык система менен болбоду, 2007 жылдын декабрь айында. Ошол мезгилде ошо кийин эмки жылы партиялык тизме кийинки шайлоо ошо партиялык тизме менен болот экен дегенде биз 2007 жылы, то есть 2006 жылы биз партия түзгөнбүз да. Ошону түзгөндө партиянын атын мен койгонмун. Ата журт болсун. Эгерде Минюста ушундай ат менен катталган партия жок болсо ушундай кылалы дегенде жок болуп чыккан да. Анан биз ошондо ушул Базарбай Темишевге тапшырма бергенбиз. Анын ошо эмгек акыларын төлөп берип турганбыз. Мына ушу партияны сен жылдырып, ишин аткарып, ушундай кылып тургун, сага биз эмгек акылын төлөп берип турабыз деп, анан ошо баягы Адилет министрлигинен кайрадан каттоодон өтүп, то есть жаңы партия ачып, ушундай каттап келесиң, аты Ата журт болсун дегенде, ал киши өзүнүн эле баягы действующий партиясын, бирок аты жок партия болгон экен, ошону эле Ата журт деп баягы перерегистрациядан өткөрүп койгон экен. Анан бизге келип ушул жыл сайын отчет берип турду. 2007 жылы, 2008 жылы, 2009 жылы отчет берип турду. Ата журт менен кетип атабыз деп эле. Анан 2010 жылы шайлоо башталып калган мезгилде эле ушундай бир печаты, уставы ак кишиде болчу да. Анан ушул партия менен катышабыз деген мезгилде, деп мындай бир даярданып калган мезгилде печат менен уставдын талашы пайда болуп калды. Анан мен айттым, эгерде Ата журт менен катышпасак, анда Мекенчил менен катышабыз деп, Мекенчил деген партия ачып койдук, жаңы партия. Анан бирок Мекенчил менен катышпай, эртеси күнү мына Ата журт менен эле катышалы деп алып келип туруп, партияны берип Ата журт менен шайлоого катыштык. Анан ошо менен Ата журт менен биринчиликти алып чыктык. Анан кийин 2015деби, мен так эсимде жок, ошо 2015де болуш керек, кичине талаш тартыш жаралды да, ошо Базарбай Темишев менен, мен ал кезде уже Ата журттан чыгып кеткен элем, ошо Ташиев экөөнүн ортосунда талаш жаралып калды да. Бирок кандай бүттү билбейм, бирок баары бир эле Камчыбек Ташиев тиги бабаны экөө биригип 2015 жылы Республика Ата журт деп шайлоого катышты. Анан бул жерде эч кандай бир мындай бирөөгө бирөө аласа бересе болуп же карыз болуп, ушундай бир болгон моменттер болгон эмес. Бул Текебаевдин калпы. Текебаевдин кадамы жөн гана сизде каралуу болуп калабы ошондо, сиз жөнүндөгү айткандары? Эми жөн эле каралоо. Эми мен анын дагы айткан, интернеттерге айткан, ушул берген маектерин көрдүм. Бул эми өзүнүн деңгээли да, өзүнүн деңгээлинде ушул мындай критикага барган экен. Мен ага эч кандай жооп деле кайтарбайм.